Аксы районунда төрөлгөн. Дүйнө керемети Сары Челек көлүнүн ак уусу Аркыт айылынын тургуну жана азыркы мезгилде Бишкек шаарында жашайт. АКШ өлкөсүндө Чикаго шаарынын коногу. Айнагүл Керимбековна 6 баланын энеси, үлгүлүү эне, үлгүлүү тайыне, үлгүлүү чоңапа. Баатыр эне наамынын ээси. 40 жылдан ашы билим берүү тармагында эмгектенип келген. Эл агартуунун отличники, маданияттын мыкты кызматкери. Көптөгөн кыргыз долбоорлорунун катышуучусу, грамота, дипломдордун ээси. Мындан тышкары биздин Айнагүл эже чыгармачылык менен бирге ууз колунан баары келген төгүлгөн ушундай жакшы билим өнөрлөрү бар. Эже шырдаак жазайт. Кыргызга таандык баардык аял затынан пайдалуу ушундай оокаттарын билет. Эже мындан тышкары дагы көптөгөн музыкалык инструменттерди ойнойт. Ооз комуз, гитара, пианино жана башкаларында. Дагы бир эже жөнүндө айта кетсем, эже бийлегенди аябай жакшы көрөт. Анда эмесе Айнагүл эжеге катуу дүрүгүрөөн кол чабуулар.
рахмат айнын билеги. Анда эмесе кымбаттуу коноктор, биздин эжелер кандай таланттуу, кандай шаңдуу ырлар менен чыгып атат. Дүркүрөдө кол чаап, жакшы коштоп турсаңыздар, айнан билежиге дагы бир жолу кол чабуулар болсун. Рахмат. Кийинки биздин ырчыбыз, биздин субайыбыз Салима эжени сиздерге тааныштыра кетсин. Дүйшыбаева Салима Туктабаевна 14 февраль 1965 жылы Өзбекстан Республикасында төгүлгөн. Наманган областы Учкород районунун Хамза кыштарында мектепти алтын медаль менен аяктаган. 10 класс, 16 жаштагы секелек кыз Өзбекстандагы 11 областынан